Арбаңыздар, урматтуу Марал радиосунун угуучулары. Бүгүнкү кезектеги рухий шуктуруусу мейманыбыз акын Жумадин Кадыров, алып баруучу мен Олжобай Шакир. Бүгүнкү маселе китеп өндүрүш туурасында болмокчу. Жана ошол китеп рыногу, окурмандардын талабы, муктаждык боюнча эмесе баягы мейманыбызга кезек берерден мурда ошол айта кетчү жагдайлар. Бизде бүгүнкү күндө китепке болгон талап канчалык деңгээлде, аны ошол бүгүнкү китеп өндүрүшүндөгү, китеп рыногундагы күрөө тамырды кармап турган адис катары чакырдым мейманды. Себеби буга чейин акын жазуучулар, башка чыгармачыл чөйрөлөр менен сөз болгондо дагы баягы сөз кандайдыр бир үстүртөн сыяктуу да болуп калат экен. Себеби биз базар рыногун билбейбиз. Китеп өндүрүшүндөгү тоскоолдуктар, кыйынчылыктар. Ошол жагына келгенде Жумадин менен баягы турмуштук жагдайларын бир ачыктайбыз деген ойдомун. Анан Жумаке, кут келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү күндө элге китеп окутуу маселеси негедир жакшы жөрөлгө катар көп кайталанып уктурулуп жүрөт. Анын ичинде Марал радиосу дайыма уктурууларында кайталап келатабыз. Элге канткенде театрга бир китепке болгон кыныгын арттырабыз дегенчи. Анан китеп рыногу дегенде биз баягы үстүртөн түшүнөбүз да, ал эмес ошо калемгерлер арасында деле китеп чыгаруу түйшүгүн аралашып жүргөн менен, бирок анын техникалык мүчөлүштүктөрү, китепти жайылтуу жагын көп колго албай, түшүнө албай жүрөбүз. Китепти базарга чыгаруу жолучу. Борбор калабызда болсо биринекин китеп саткан жайлар бар экен. Ал эми региондордо, алыскы аймактарда бул жагы колго алынбай келатат. Жеке сиздерге окшогон басылмалар тарабынан уюшулуп келатабы, жокпу? Деги эле элге китеп окутуунун саясатын кантип жайылтуу туурасында бүгүн сөз кылсак. Кезек сизде сөз. Рахмат. Бул маселе абдан олуттуу жана чоң маселе, көп убакытты, көп каражатты, көп күчтү, демди талап кыла турган маселе. Бирок ошентип эле анан бүжүрөп отура бербей, кимдир бирөө чече калат деп өкмөт менен партиябыз камкордук ала коет деп күтүп отурбай, биргелешип жасай турган коомчулук, элибиз, интеллигенция, андан сырткары албетте өкмөттүн тармагындагы кандай мекемелер, мына ушулар бардыгы биргелешип канакей китеп окуу маселесин жакшы жолго чыгарсак болот. Эгер статистикага кайрыла турган болсок, кийинки жылдары, соңку жылдары кыргыз тилинде китептер байма-бай көп эле чыга баштады, аталыштары арбын. Мындан бир 4-5 жылкыга же 10 жыл мурунку көрсөтүчтөргө салыштырмалуу кыйын эле жылыштар болду. Муктаждыктар да өсүп калды деп билебиз. Жылыштар болгону саны кескин өспөй атат да. Саны өспөй атат, аталыштары өсүп атат. Саны өспөй атканы, мисалы бир китеп 500,000 нуска, эң көп болгондо 3000ге чейин, аябай көп болгондо 5000ге чейин чыгат. Бул деген өтө аз. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу көп болгону менен элдин санына караганда аябай эле аянычтуу аз десек болот. Себеби калкыбыз, республикадагы калкыбыздын саны 6 миллион деп эсептей турган болсок, ошонун 1% кайсы бир өтө керектүү китеп менен камсыз кылыш үчүн 60,000 китеп чыгыш керек. Демек, дейиштүүсү Жумаке, мисалы элдин калктын санынын аздыгын айтканыбыз менен эстондор бизден аз калк да. Бирок алардын улуттук тилдеги адабияттары бир жылда 7,000-8,000 тираж менен чыгат экен, калбай. Ошолчу. Анан ага караганда ошо биздин элдин баягы китепке болгон мындай кумарын кантип ойготсок болот? Ошол жагын кеп кылсак. Түшүндүм. Кызыктуу китептер чыгыш керек. Өзү китеп үчкө эле бөлүнөт. Кызыктуу китептер, керектүү китептер, анан баалуу китептер болупчу. Анан кээ бир адабияттарда ошол 3 талап тең болот да. Мисалы керектүү китептер алар жадатма болушу мүмкүн, мисалы тамак аштык кантип жасаш жөнүндө, жолдо жүрүү эрежеси жөнүндө. Ал эми керектүү кызыктуу китептер алар түшүнүктүү, жомок, приключение, фантастика, же болбосо дагы башка. Ал эми баалуу китептер алар акылмандыкка, туура жашоого үйрөтүп турган китептер. Радио уктуруучулар менен байланышта болуш үчүн мен кулактандыруу кылып коеюн. 0312 ободо кайрылуу суроо бере тургандар болсо 312 68 06 06 ошондой эле WhatsApp номерубуз менен да байланышка чыга аласыз. 0552 68 06 06.
Сөзүңүз. Эми сөзүм уланта берейин. Жанакы кийинки жылдары баары бир китептин чыгып аткан китептин аталыштарынын саны өстү дебедимби? 15-жылдан бери карай бул бир кыйла жакшы жылыштар болду. Себеби мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 15-жылдан 20-жылга чейинки мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча өкмөттүн атайын чоң программасы бар болчу. Ошол программага кыйла каражаттар каралган жана ал программа 4 мекеме аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы аркылуу, Маданият министрлиги аркылуу, Билим берүү министрлиги аркылуу жана тил комиссиясы 4 аркылуу аткарылмак болчу. Анан казынадан, бюджеттен каралган каражаттардын бөлүнүшүнө жараша мына 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде бир кыйла китептер жарык көрдү. Албетте баягы тендердик система менен иштегендиктен убакыттар өтө чектелүү болуп калгандыктан чыгыш сапаты жана башка да айрым бир мүчүлүштүктөр бар. Бирок аларга карабай ошончо китептин жарык көргөндүгү жана китепканалардын фондуна барып ошолордун түшкөндүгү бул жакшы көрсөткүч. Мен азыр эстей албай атам. Өткөн жылкы Китеп палатасынын маалыматы боюнча баягы учетко түшүп, Китеп палатасынын атайын номер алып чыккан китептердин саны 2000ден ашык болду окшойт. Мындан 5-6 жыл мурун эле аз эле болчу. 500 китеп, 700 китеп ошол. Бирок бул көрсөткүч албетте баягы авторлордун эсебинен дагы өсүп атат. Ошол эле мезгилде мамлекеттик программа иштеп баштап казынадан акча жумшалгандыгынан дагы өсүп атат да. Анан бул 20-жылга чейин уланат. 20-жылдан кийин дагы деле улана берет деп ишенебиз. Мен байкаганда могу китеп жарманкалары уюшулуп жүрбөйбү? Канчалык деңгээлде жакшы уюшулбасын, бирок ошо китепке болгон көрөрмандардын катмары аз экени таң калтырат да. Себеби мен көп эле жолу байкадым. Арото аянтында китеп жармаркасы болуп атканда эл суюк аз келет да. Башка иш-чаралар келгенде абдан арбын топту көрөсүң. Себеби эле бирөө баягы каражат чектелүү болгондуктан пиар компаниясы же болбосо рекламалоо элдердин көңүлүн бурдуруу иш-аракеттерине азыраак балким өтө эле аз каражат жумшалат жана укпай калышат, билбей калышат. Бул биринчиден, экинчиден ошо окурмандардын бүйүрүн кызыткан, ошолорго керек боло турган, күнүмдүк турмушунда пайдасы тие турган китептер дагы азыраак чыгып калып атат. Негизинде кыргыз тилиндеги маалымат жеткирүү жагынан биз өтө чабалдык кылып атабыз. Жана орус адабиятын карап турсаңыз, балдар адабияты боюнча түрлүү энциклопедиялар чыгып атат, логикалык тапшырмалар. Анан балдар адабияты дагы өтө көңүл бурулбаган, акын жазуучубыз унутта калтырган жанр болуп калды да. Бирин-экин мурда эле акын жазуучубыз бар эле, ошо балдар чыгармачылыгына көңүл бурган. Соңку жылдарда ошол балдар адабиятына таптакыр көңүл бурулбагандай калды. Анан силерде басылманын өзүндө маркетинг жагы кандай иштелди болот экен ошо китеп өткөрүү жагынан? Негизи китеп өндүрүшү деле башка өндүрүштөргө окшош. Болгону бул жерде бир маалымат, баалуу маалыматтар бар да. Күнүмдүк турмушка керектүү товарларды угасың, аласың, колдоносуң, ыргытасың. Китептеги маалыматты сен кабардар болосуң, анан кийин китеп чыккандан кийин окуйсуң, жан дүйнөңө жайгаштырасың, анан өмүр бою колдоно бересиң мунучу. Мына ушул жерде айырмасы бар. Болгону ошо маркетинг жагын эми өздөштүрө баштадык. Бардык эле басмаканалар. Дегенде жеке мен өзүм айта турган болсом, мен 95-жылы ушу тармакка кирдим. 97-жылдан баштап расмий катоодон өтүп, анан Бийиктик деген ишкана ачып, ошондон иштеп аттым эле. Быйыл 21 жыл болуп кетти. Ушул убакытта көп эле бир тажрыйбалар топтолду, көп байланыштар түзүлдү, көп авторлор менен иштештик, мүчүлүктөрдү кетирдик, кайраларды оңдодук дегендей бир жолдорду басып өттүк да. Анан эми гана эке ошо маркетинг жагын, сатуу деген сөз да, маркетинг деген сөзчү, ошону кантип сатыш керек деген маселени ойлонуп, анан ошону изилдеп атабыз. Бул да өзүнчө бир чоң өнөр экен. Муну алдын ала өзүнөн өзү болуп кетпей турган, сен билимдүүлүк менен маалыматтын жетишкендиги менен жана иштин өзүн биле уюштуруу менен боло турган нерсе экен. Бул өзүнөн өзү болуп калбай турган нерсе экен. Башкасынан да маселе, силер мурда бир басылыштарды айтматын 10 томдон чыгарсаңар керек эле, жаңылышпасам. Ошонун өтүмү кандай болду? Канча тираж менен чыкты эле? Бул боюнча айтып берейин. 2008-жылы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына камылга көрүлө баштаганда Руханият ассоциациясынын жетекчиси Ахун Токтосартов акебиз менен биргелешип, анан кийин ошо
Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук чыгармаларын кыргыз тилинде чыгарууга киришкен болчубуз. Ошондо бир ийгилик болду. Себеби ага чейин андай нерсе эгемендүүлүк келгенден бери андай бир иш-чара боло эле келе. Бул ийгилик жазылуу деген орусча подписка, жазылуу деген бир ыкма бар, китепти жайылтуунунчу. Ошо жазылууну каражатыбыз каалообуз чоң болгону менен каражатыбыз чектелүү экендигине байланыштуу. Анан кийин жазылуу жүргүзүп көрөлүчү, балким замандаштар колдоп кетет деген үмүт менен анан жазылуу жарыяладык эле. Ошондо биринчи 3000 китеп чыккан жана абдан таң калыштуусу, ошо 3000 китеп чыга электе эле ээлери бар болчу. Биз каражатын чогулттук. Жакшы экен, китепти чаң басып жатпайт, окурмандын муктаждыгына жараша. Атүгүл чикебиз өзү да бир аз балким чыгарбай эле коелубу? Балким азыр мындай тартыштык болуп атса, акча жетишпей атса, адамдардын курсагы чала тойт болуп жүрүп атса, анан кийин китеп окулбай туруп калбасын, ыңгайсыз абалда калбайлы, силерде зыян тартып калбагыла, балким азыраак кылабызбы дегендей бир оюн Акынеке айткан экен, бирок ал киши дагы жок, аракет кылалы, мынча камынып алдык, элге журтка кайрылалы деп туруп анан ошо жазылуу жарыяласак, ошо 3000 китеп өтүп кетти да. Бирок бул деле ошондо шыктанып калдык. Бирок бул өтө деле мындай кубанычтуу деле жаңылык эмес да. Мисалы 3000 тираж менен китеп чыкканычы 90 жылда келди. 90 жылда камыргандар бар экен. Айтматов боюнча ошол канча томдук чыгардык деп атасыздар? Ошону 2008-жылы 3000 комплект чыкты. Бул эгер 8ге көбөйтсөк 24000 китеп болот да. Андан 2009-жылы ал кезде чекебиз убактылуу жашоодон жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө кеткен болчу. Анан кийин Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фонддун ошо чыккен мурас кору болуп ошол фонд эсептелет. Анын жетекчиси Элдар. Ошон менен келишим түзүп, анан 5000 нуска чыгарып көрдүк 2009-жылычы. Албетте ал кезде баягы маареке өтүп кеткен эле, анан мамлекеттик программалардын баары токтогон болчу, Айтматовдун чыгармачылыгына боюнча жүрүп атканчы. Анан ал китептерди бир 2-3 жылдай саттык да. Бир 12-жылдары бар түгөндө. Андан кийин 14-жылы кайра мен дагы мага ишенген бизнесмендерден каражат сурап туруп, анан кийин кыргызчасынан 2000 ошол эле 8 томдукту, бирок мурунку биз 2008-жылы даярдаганда бүт чыгармалары киргизгенге аракет кылган элек. Көркөм чыгармалары, илимий эмгектер, маектер, интервьюлар, дагы башка көп немелер кирген болчу. Ал эми кийин тиги Абдылжан Ахматалиев менен биргелешип жалаң көркөм чыгармаларынан турган 8 томдукту кайра 14-жылы чыгардык эле. Ал кыргызчасы 2000, орусчасы 1000 чыкты да. Ошондо дагы 3000 болду. Ошондо 8-жылы 3000, 9-жылы 5000, 14-жылы дагы 3000, ошондо 6-11000 китеп чыккан болот. 11000 тираж, 11000 комплект, 88000 китеп болуп калат. Эми ошонун баары элге таркады болду экен же чаң басып туруп калган жокпу? Ошонун баардыгы эле таркады. Бүгүнкү күндө ал китептердин баардыгы окурмандардын колуна жеткен. Анан кийин окуп атышат деп ишенем. Окубай эле жөн эле баягы Айтматовдун китебинде турсун деп алган замандаштарыбыз деле бардыр деп ойлойм. Тиги бул жерден айта турган да бир жагдай болуп атат. Маселен кээде биздин аттуу баштуулардан журналисттер сурап калат эмеспи? Кайсы акын жазуучуну жакшы көрөсүз десе эле бир көнүмүш жооп бар да. Айтматовду анан Алкул Осмоновду дегенчи мен ошондойлордон көп шегим бар да. Айтматовдун бетин ачканданчы. Анан көбү китептерди баягы буюм сыяктуу, мебель сыяктуу эле үйгө кооздук үчүн өзүн бир акылдуу, билимдүү көргөзүш үчүн коюп койгон мода да бар да, совет мезгилинен калып калганчы. Биз мына Айтматов алып жазуучу өзүнүн элине рухий мурасты белекке калтырып кетти. Биз Айтматовго эмне белек тартуулай алабыз? Биз Айтматовго кылган белегибиз эле бул кишинин эмгектерин өздөштүрүп, түшүнүп, абдан жакшы окуп, ошонун ичиндеги баалуулуктарды сиңирип, анан жашообузда колдонуп, биринчи кезекте окуп атканда ырахат алышыбыз керек. Экинчи, ошол жердеги кеп кеңештерди жана башкаларды колдонушубуз керек. Көп юморлор бар. Кыраак окурман байкайт. Бул олуттуу жазуучуда эсептелет, бирок чыгармаларында юморлор бар. Шолокто ыйлай турган бир кейиштүү
эпизоддор бар. Ошолордун баардыгын жан дүйнөбүз аркылуу өткөрүшүбүз керек. Жана эгер мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жана бизде ошол автордун чыгармалары бүгүнкү күндө азыркы учурга карата китептерибиз бар болсо, жок дагы замандаштарыбыз бар. Ошолордун көңүлүн бурдуруп, ошолорго белек кылышыбыз керек. Же болбосо мисалы той жүрүп атканда, баягы кыз бойго жеткен кыз турмушка кетип атканда балким ага ушундай болуп кетсе, сепке көп буюм берилет да, күнүмдүк турмушка керектүү. Ошонун арасына ошо рухий белек да кошулуп калса, артык баш болмок эмес, зыян тиймек эмес да, пайдасы тиймек. Биз ошо элге ошондой жөрөлгөлөрдү көбүрөөк кулактандырганыбыз да керек да, себеби эл бир өзүнүн учурдагы жаңы маданий салтты калыптандырууга ар бир эл китеп көрманы жапа-тырмак киришүүгө бир мезгил жетти деп ойлойм. Биз баягы 90-жылдардан кийинки кыйынчылыктар артта калды. Азыр рухий талапты өсүп, рухий азыкты издөөгө ар бир жаран ошол Айтматтын чыгармаларын бүгүн 90 жылдыгына карата ошол үйүмдө балама, небереме бир мурас белек болсун деген ошо сиз айткандай сеп түрүндө берүү салты калыптанып калса жаман болбойт эле. Грузиялардан мисалы жана кызды узатуудагы сеп берген салты сыяктуу эле ошол биз Айтматты, Манасты биринен бирин кем калтырбай ошо сепке берүү жагы жакшы идея, ошо ишке ашканын тилектешпиз. Мен бир нерсени байкадым, чикебиз биздин арабыздан кеткенине 10 жыл болуп, анан көп жашоо 10 жыл деген айткан оңой болгону менен кыйла эле убакыт. Бир доор десек да болот. Ошол убакытта чикенин рейтинги кыйла эле көтөрүлүптүр. Мисалы 2008-жылга караганда азыр кызыгуу күчтүү экенин байкап атам менчи. Сыйырмат мурдак караганда жогору экендигин байкайм. Мисалы өзүнүн көзү бар кезинде кандайдыр дооматы бар кишилер көп эле. Мону мынтип айтпай койду, муну мынтип жасабай койду, муну мынтпей койду дегендерчи. Азыр ошолор сейрек эле болуп калды. Айрыкча мына Самсак Ысыналиевдин жазуучу, чоң жазуучубуз Самсак Ысыналиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы деген романы чыккандан кийин анын дагы өтө көлөмдүү китеп. Бул өзү залкарадан болгондон кийин, ишмердүүлүгү чоң чабытты камтыгандан кийин анын өмүрүн жазуу мисалы кичинекей чыгармага батпайт болчу, сыйбайт болчу. Ошондо дагы 78-жылга чейинки өмүрүн, 80-жылдарга чейинки өмүрүн камтыганда бир 700 беттик A4 форматына жакын чоң китеп чыкты. Ошону азыр баягы убакыттын тартыштыгына карабай, ошо китепти окуп, жакшы пикирлерди айтышып, жакшы рахаттарды алышып аткан замандаштарым көрүп атам. Сөзүңүздө мен азыр бизде угуучуларга телефон номурду кайталап коеюн: 312-68-06-06 түзөбодон байланышууга. Ошондой эле WhatsApp номурубуз бар: 0552. Азырынча бунубуз техникалык мүчүлүктөр бар окшойт. Анда мейманыбыз акын Жумайдин Кадыров, бүгүнкү мейманыбыз алып баруучу мен Олжобай Шакир. Эмесе сөзүңүздү улоодо моунга дагы жагдайга токтолсок, маселен Айтматты биз канчалык сүйүп, даңазалап жүргөнүбүз менен бүгүнкү күндө Америкада, Европада бир адабий айдыңда аралашып жүргөн тилектештерим бар. Ошолор көп угуп калдым да, ошолордун оозунанчы, 2-3 кишинин оозунанчы англис тилдүү окурмандардын арасында Айтматов бүгүн кеңири белгилүү эмес. Ал эмес Америкада китеп дүкөндөрдө Айтматтын китеби текчелерде турбаганын көргөндөн улам суроо туулат дейт да. Демек англис окурмандарына Айтматовду биз жайылтуу өрнөгүн колго албай атабызбы? Бул эми мамлекеттин дагы, жалпы журттун дагы, мекендештердин дагы бир алдыда ойлоно жүргөн маселе го деймиз. Себеби француз, немис, орус тилдеринде бул киши канчалык кайра-кайра басылып, даңазаланып турган менен бүгүнкү күндө чынында ошол актуалдуу маселенин бири да ушу деп ойлойм. Бул чоң маселе. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун, Залкар жазуучунун чыгармалары биринчи кезекте башканы кое туруп эле Кыргызстандын өзүндө абдан жетиштүү басылып, жетиштүү таркап, чоңдон кичинеге чейин, орто жашка чейин бүт курактагы адамдардын баардыгын камтып, ошолордун колунда болсо, ушуну уюштурсак, анан Орто Азияда уюштурсак, анан СНГде уюштурсак, анан дүйнөгө биз уюштура турган нерсе бул. Айтматтын эң бир таң калыштуусучу балдар адабиятынан башы жанагы Чыпалак бала дегени, анан берки чакан аңгемелери, повесттери, романдары, диалогтору, андан башка публицистикалык эмгектери, макалаларда бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготпогон маңыздуу дагы эмгектерин биз жарыялап келебиз кээде. Анан дагы
таң калганым Алым Токтомушев белгилүү публицист бир курдай жакшы өрнөктү баштаптыр. Айтматовдун баягы публистикасындагы афоризмдерди баягы орошон ойлорду өзүнчө бөлүп материалга даярдаган экен. Анысы дагы баягы көркөм чыгармаларына бир тең болуп калыптыр. Айтматовдун да баягы саясий кырдаалдагы улуттук маселеге келгендеги койгон маселеси ошо бүгүнкү күнгө да баарыбызга бир кандай десем керез катарындагы көкүрөккө тийип турган эмгектер экен. Деги эле ошолор камтылды болду экен сиздердин Морики 10 томдукта. Эми быйыл 90 жылдыгы болуп, бул боюнча дагы өкмөттүн чоң программасы бекип, бир кыйла каражаттар каралып, ошолор аткарылып, мына жыл жыйынтыкталып бараткандыгына байланыштуу ошол иш-чаралар дагы аягына жеткеле калды. Ошонун ичинде Айтматовдун чыгармаларынын 10 томдук кыргызча толук жыйнагы жана 10 томдук орусча толук жыйнагы чыкмак эле. Бул Улуттук илимдер академиясы аркылуу жүргүзүлмөк. Анан алардын өткөргөн тендерине биз да катышып, анан кийин ошо бизге ыйгарылып, анан ушул китептерди чыгаруу боюнча биз азыр абдан иштеп атабыз, катуу иштеп атабыз. Мөөнөттөрүбүз ошо иштеп аткан боюнча мындай механизмдерин окурмандар, угармандарга дагы кулак кагыш кылып койсоңуз, себеби деген баягы китеп качан даяр болот, качан жарыкка чыгып, мында колго ала турган белек болот да. Анан кандай алуу шарттары? Китеп ушу жакын күндөрү чыгып бүтөт жана анан кийин кандай бөлүштүрүлөт, ошо академиядан кайсы мекемеге берилиш керек, кайсы китепканага берилиш керек, кайсы мектепке деп тизме беришсе, биз ошол боюнча таркатып беребиз. Бул бюджеттин эсебинен, казынанын эсебинен чыгып аткандыктан бул кыргызча минкомплект жана орусча минкомплект сатылбайт. Бул болсо ошо китепканалардын фондун толукташ үчүн таркатылат. Аны биз өзү жеткирип беребиз. Бирок андан сырткары ошо менен чектелип калбай, баягы өкмөт өзүнүн функциясын же кызматын, Айтматовдун алдындагы кызматын аткарды деп эсептесек болот. Аз болсо дагы баары бир жакшы. Буга 6 миллион сом кетип атат да. Андан сырткары биз өзүбүз мына китептер даяр болуп калгандан кийин жана замандаштарыбыздын кызыгуусу күчтүү экендигин эске алып, жазылуу жарыялайлы деп атабыз. Жанагы 2008 жылкы иш-чараны кайра колго алып, Акын аке менен жүргүзгөн иш-чараны кайра да бир жаңыртып, эске салып, анан коомчулугубузга 30 сентябрдан баштап 30 ноябрга чейин 2 ай бою Айтматовдун чыгармаларынын 10 томдугуна жана кыргызчасына жана орусчасына жазылуу жүргүзөбүз. Анан ошол 2 айдын ичинде кимдер биздин демилгени колдой турган болсо, ошолордун бардыгынын тизмесин чогултуп алып, каражатын чогултуп алып туруп, анан китепти чыгарып. Сизге муну сунуштар эле жогоруда сөз кылып калбадыңызбы? Китеп маркетинге мени жаңыдан бир үйрөнүп баштадык, ошо жолдордун тажрыйбасын депчи. Ошо китеп соодасын жайылтууда мына Марал радиосу менен өнөктөш кызматташтык түзүүгө шартыңыз барбы? Себеби элге түшүндүрүү жолу менен, себеби маалыматтан сырткары дагы ошол жана жазылуу жүрүп атканын мүмкүн түз ошол байланышууга дагы биз сиздерге мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылалы. Бул себеби биз кандай болгон күндө да бул жарнамасы менен, бирок элге китеп окутуу саясаты бул жалпы кызыкчылык болуш керек да. Туура. Себеби китеп окуу саясатын биз качан колго алабыз, качан жакшы жолго коебуз, жана массалык түрдө китеп окуганга жетишебиз. Ошодон баштап бизде идеология, бул чоң маданиятта өзү китеп окуу, идеологияга ээ болобуз, иштерман элге ээ болобуз, мениткеч элге, намыскөй элге ээ болобуз. Жана ошол деңгээлге жеткенде Кыргызстандын келечеги өзүнүздө камсыз болду деп эсептесек болот. Биз адатта тарбияны, билимди мектеп партасынан же бала бакчадан же жогорку окуу жайдан алабыз деп гана ойлойбуз да, бирок адам баласы үчүн көркөм адабият, өрнөктүү текст, өмүр бою ала турган илим билим деп ойлойм да, маданият. Айтматовдун чыгармаларына бекеринен кино режиссерлор кайрылган эмес, театр режиссерлорду, ошол эле сүрөт өнөр эпостору, анан балет оратория болуп да жазылды, музыка тарыхында да бул кишинин табылга болуп берди. Калай Молдобасановдун жанагы Самажын жолу чыгармасы. Айтматовдун ошол феноменин биз терең аңдай элекпиз. Ошондуктан себеби менимче китебин ошол көркөм дөөлөтүнүн маани маңызын биз
дагы аңдап терең түшүнбөгөндөн улам үстүртөн эле мамиледе да. Айтматты баягы оозунан эле биз сыймыктанып айтып жүргөндөн башка дагы ошо сыймык туткан рухий лидердин эмгегин ар бир кыргыз ошо 90 жылдык мааракесинде окуп бир өзү үчүн белек кылып койсо Айтматтын деле баягы арбагын ыраазы кылар иш болорбу? Абдан туура айтасыз. Жанакы бул киши бизге өтө зор көркөм мурас калтырды, белек калтырды деп атпайбызбы? Ошону биз өзүбүзгө өзүбүз алып, өздөштүрүп, жан денебизге сиңирип, турмушубузда колдонуп баштасак, ошол биздин өзүбүзгө өзүбүздүн жасаган белегибиз болот. Жана чындыгында эле мен эгер башканы айтпай эле өзүм айта турган болсом, мен бала кезде же болбосо мектепте жүргөндө жана студент курагымда бир сыйра окуган болчумун. Анан кийин 2008-жылы жанакы 8 томдук чыгып аткан кезде экинчи жолу окудум. Анан 2018-жылы азыр бардыгын окуй элекмин, бирок бир кыйла чыгармаларын кайталап окуп чыктым. 3 жолу окуганым 3 бөлөк сапатта айырмада болуп атат да. Өзүң баягы акылыңдын калыптанышына, кабыл алууңа жараша өзгөрүп турат экенсиң. Бир эле текстти башкача жаш кезде кээ бир окуган чыгармаларды кийин окусаң башкача ракурстан кабыл аласың да. Анан Айтматтын да бир кызыгы жана Айнура Кадырманбетова Айтматбеттердин бири мыкты адабиятчычы. Мен ошол кишинин эмгектерин менен толук таанышканда абдан таң калдым. Себеби биз Айтматты совет мезгилинде ба советтик идеологиянын рамкасында гана ба көркөм эстетикасына токтолуп келсе, ал киши этностук бир психология, этностук өзгөчөлүгү, этно маданиятына терең сүңгүп, ошол эле Ак кемедеги, Бетмебе, Жамиладагы мурдакы адабиятчылар айтпай келген жаңылыктарды окуганда мен кадыресе Айтматтын кайра тааныдым да. Айтматтын көркөм чыгармаларында биз көрбөгөн кырлар калып калат экен да. Бул эми баягы өтө чебер жазуучу болгондуктан ошо социализмдин ичинде туруп алып эле подтекст менен берген көп саясаттар, социализмге сыйбаган көп нерселерди убагында эле коркпой үркпөй эле берип койгон жана ошо кездеги жанакы көзөмөлдөөчү кишилер байкабай калышкан. Ошон үчүн өткөрүп жиберишкен. Мен дин маселеси боюнча бир эпизодду айтып берейин. Бул эми кээде кайсы бир мечиттерде 5-күндөрү жанакы намаз жума лардан кийин жанакы дават жүргүзгөн, сүйлөгөн замандаштарыбыз Айтматтын атына шек келтирип калышат да. Бул киши динди түшүнгөн эмес. Эгер ушу аксакалыбыз исламды бир жайылта турган болсо, көп адамдар дароо эле ушу кишинин кадыр баркына ишенип анан динге келишмек жана башка депчи. Анан ошол маселени Дүйшөн Керимов деген бир адабиятчыбыз, жакшы адабиятчы, өзү бунтар, өзү жалгыз жүрөт, жалгыз карышкырдай болупчу. Анын өзүнүн көз карашы бар. Анан ошол дин маселеси боюнча дагы бир жакшы байкоосу бар экен. Ошол жанакы кайсы бир мечитте ошондой сөз айткан жигиттин атын эстеп калып, анан бир жумадан кийин үйүнө бардым дейт. Анан даярданып алып бардым дейт. Кылым карытар күндө жанакы Найман эне баласы жанакы бир талаада төө кайтарып жүргөн маңкурт болуп калган бир жигит бар экен деп анан эне катары жүрөгү менен сезип, ошо менин уулум болушу мүмкүн, мен барып көрөйүнчү. Мен сезип атам, менин уулум тирүү болуш керек. Балким ошол болсо, мен балким аны эс акылын калыбына келтире алам деген үмүт менен анан таңга жуук жөнөп атканда үйдөн чыгаарда Субханаллах деген сөз айтып туруп, Кудайдан башка Кудай жок деген сөз айтып туруп, анан кийин жолго аттанды дейт да. Анан көрдүңбү? Сен даватты тигиндей трибунага чыгып алып айтсаң, чике ушинтип чыгарма жазып атып, тексттин ичинде кичинекей эпизод менен дават жүргүзөт дегенде тиги жанакы шек келтирген замандашыбыз: Айылнайын эке, кечирип коюңуз, мен билбепмин. Мен мындан ары чикеге каршы эл алдында сүйлөбөй жүрөйүн. Сиз мени ушинтип бетим ачпай эле коюңузчу деп сураныптыр. Эми жалпы эле ошондой бир кызыктуу эпизоддор. Айтматовдон сырткары дагы жалпы учур адабият жөнүндө да сөз кылалы. Өзүңүз баягы адабияттын өкүлү элеңиз дегенде акын катары үзөңгү кагышып да жүрдүк. Котормо жаатында эмгек кылдыңыз ба? Тулпар журналы бар эмес беле? Анан учур адабияттын дүбүртү жаңы сымдар тууралуу да кеп кылсак, мындай эл назарына илинип калган авторлорду да атай кеткенибиз, ошолордун чыгармачылыгын кичине элге жар сала кеткенибиз дагы керек го дейм. Мындан бир 7-8 жыл мурун Нурлан Калыбеков, азыркы эң көрүнүктүү жаш акындардын бири, ошол
жаш акындар ортому болуп калды го. Чоң акындардын катарында деле мурунку заман болгондо кошулуп калмак. Анан азыркы замандын көрсөткүчтөрү боюнча жаш акын. Ошол жаштар поэзиясынын антологиясы деген бир абдан жакшынакай жыйнак. Силерден чыгарды ошол. 200 эле нуска чыккан. Анан ошону мен өзүм чыккандан кийин кунткой окуп чыктым. 140бы, 142 автор бар экен. Анан биздин телефон байланышыбыз бар экен. Сизди тыңшап атабыз. Алло. Ау, айта бериңиз. Каласы мен конокко суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Азыр эле айтып өткөн маселе боюнча мечиттеги жума намаздан кийин чекеге кандай каршы дедиби же Сурооңузду берсеңиз аны ошо эмне деп шек келтирди именно. Мындай деп шек келтирген, бул киши ошо динге көп көңүл бөлгөн эмес, бул киши ошо кадыр баркы менен өзүнүн көрүнүктүү орду менен көбүрөөк көңүл бөлсө, ошо динди жайылтууга бир жардам берсе жакшы болот дегендей. Даватчы кылгысы келген дегендей бир оюн айткан да. Анан ошону тиги жанакы субханаллах деген сөздү кылымга артар күндө Найманин айткан жазуучу ушундай дават жүргүзөт деп күчтүү бир жүйөлүү сөзүн айтып берген Дүйшөн Керимовчу. Просто түшүнүктүү, рахмат, бирок ал шек келтирүү дегенге жакын сөз эмес да, ал просто ою динге жакын болгон эмес деген. Шек келтирди деп айтканыңызга мен каршымын. Мен эми азыр жумшагыраак айтып атам эфир үчүнчү. Ошон үчүн бул эми сөз талаш болуп кетет, аны башка жок. Айтмапты, диндин рамкасына барып камаганыбыз болбойт. Бул киши дүйнөгө чалкып чыккан чоң толкун жайылып чыккан жанан. Бирок айтмапты ошол дүйнө эле окуп аткан, кенен окуган айтмапты кыргыз эли өзү кенен окуп аткан жок да, ошол айтмапты окубагандан жанагынтип айтып атканда жанагындай түркөйлүк менен айткан нерсе да. Ага терпешибиз керек. Бул угармандыкла жүйөлүү. Анда ошол учур адабиятына кайра келели. Ошол жанакы жаштар адабиясынын антологиясы мен өзүмүн түшүнүгүмө, деңгээлиме жараша, жана адабиятка койгон талабыма, жана өзүмө койгон талабыма жараша карап туруп анан 72-73 авторго 5 деген баа койдум да. Мындайча айтканда 50%. Бүт эле өтө жогорку деңгээлдеги көркөмдүк жагынан адабиятка жооп берген талаптар баардык жагынан кындыксыз чыгармалар экен. Анан ошол китепти Сокенин колуна тийип калган экен Сооронбай Жусуев. Ана киши бир жолу үйүнө барып калсам, мен ушундай жаштардын китебин окудум. Анан көрсө дейт, биз адабиятка келгенге караганда салыштырганда биздин деңгээлибиз менен азыркы адабиятка келген балдардын, адабиятчылардын дүбүртүн салыштырсак, булар асман менен жердей айырмаланышат экен. Ушунчалык күчтүү экен, булардын билими терең экен, кудуреттери күчтүү экен. Эрте ачылышыптыр. Биз мисалы идеологияга кызмат кылып жүрүп калдык, партиянын жокөрү болуп жүрүп калдык. Ошонун ичинен көркөм адабият жазганга аракет кылдык эле. Буларда болсо эркиндик бар болгондуктан жана түшүнүк бар болгондуктан аябай алда экен, бизге салыштырмалуу бактылуу экен дегендей бир пикирин айтканда, муну менен мен эмнени айтып атам? Ошол кыргыз эл акынын, кыргыз эл баатыры болгон эң чоң деңгээлге чыккан замандашыбыз азыркы жаштар адабиятына өтө жогорку баасын берип атат алчы. Маселе азыркы адабиятка келген поэзиядагы, прозадагы жаштардын чыгармалары элге жетпей жатат. Элге жетпей жатат деп айтсам деле туура эмес. Жеткен жагы жана интернет аркылуу, Facebook аркылуу, ар кимдин өзүнүн баракчалары бар, ошол аркылуу кеңирле жетип атат, бирок басылма түрүндө жакшы жетпей жатат да китептер. Мисалы 300 чыгат, 500 чыгат, 1000 чыгат болду. Анан ошон үчүн жетпей калып атат. Ошон үчүн эле белгилүү болбой атат. Болбосо адабиятыбыздын учу кур эмес, абдан күчтүү акындар бар, жазуучулар бар. Акындарды көпчүлүгүбүз билебиз. Мен жазуучуларды айткым келет да. Биз качан китеп рыногун бир жолго кое алабыз деп ойлойсуң. Мен билгенден түштүк жакта жакшы окулат да. Ошто китеп саткан жайлар бар. Ошол жакта талап көбүрөөк да окурмандардын. Башка жакка мисалы Ысык көл, Нарындыктарга караганда ошо Ош жактан болгон талапты мен көп байкадым китеп болгон. Анан мен да Ош шаарга барып калганда китеп дүкөндөрдө баягы учур адабиятынын окумдуу авторлору турганын көрүп көз сүйүнөт да. Анан деле ушул өрнөктү кантип кеңири башка облустарга жайылтып, башка дубандардагы ушул китеп окутууга
элдикке. Себеби бизнестин бул дагы бир булагы да, интеллектуалдуу товарды сатып алууга кантип бир кызыгын арттырса болот. Муну бул өзүнчө чоң илим, чоң жөндөм. Муну болсо бир эле басмакана же болсо бир эле министерство уюштура албайт. Жалпы бир нече демилгелүү кишилер биригип алып план түзүп, тактикасын, стратегиясын аныктап, анан кийин кайсы китептерге окурмандарда муктаждык бар, ошолорду аныктап, анан кийин аларды чыгарып, бул бир жыл бою жүрүп анан жыйынтыгы чыга турган жумуш да. Анын пайдасы келечекте көрүнөт бизгечи. Маданияттуу адамдарга, тарбия көргөн адамдарга ээ болобуз. Азыр китептин орду аябай зор. Себеби мурда элибизде жашоо бир кыйла башкача болчу, идеология башкача болчу, жана ар бир айылда ар бир үйдө нускалуу карыялар бар болчу, энелер, аталар бар болчу. Базар экономикасы келгенден кийин алар баягы жашына карата төөлүк жайларын таап кете беришти, жана алардын орду бош калгандай болуп калды. Бирок ошол боштукту биз толтуруу үчүнчү жана бүгүнкү күндө ишкер жигиттер бар, бизнесмен алектенгенчи, бул китеп соодасында эле бир бизнестин булагы катары бизнестин булагы катары караш керек. Себеби муну карап ошол өзүнүн аймагындагы айыл райондорго деле китеп дүкөнүн ачууга, китеп соодасын кызытууга бир кирише турган кез келди да. Бул боюнча жакшы жөрүлгөлөр, жакшы башталыштар, жакшы демилгелер бар. Мен өзүм Каракулжа районунан Алайкы жергесинен болом, жана ошол жакта бир 2-3 жакшы окуя болгон. Мындан бир нече жыл мурун Кангоргон деген айылда Осу Карабаев деген жигиттин демилгеси менен жана ошол жигиттин акчасы менен китепкана курулуп, айылдагы китепкана бузулуп калгандан кийин бюджеттен каражат бөлүнбөй, анан китепкана фондундагы китептерди нары ташып, бери ташып, анан китептер такыр эле жок болуп кетип абалына жеткен кезде анан ошо Осу өзүнөн сурасам канча каражат жумшадың десем 600 000 сом жумшадым дейт. Анан ошо бир финский типтеги китепкана куруп, анан кийин ал китепкананы өкмөттүн эсебине өткөрүп берип, анан ошол китепкана иштеп жатат. Анан мен барып сурадым, элдер келип атабы десем, ооба, мурдага караганда бир кыйла адамдардын келүүсү, китепти окуусу, китепканага келип ошо китептерге кызыгуусу күчөдү дейт. Эмне үчүн? Шарт бар, жөн элечи. Китепкана бар, китептер жакшынакай коопсуз жерде сакталып турат. Анан жакын күндөрү бүгүн эле жана Эмил Токтошев деген жогорку кеңештин депутатына жолуксам, мен 22-23 сентябрда дагы Алайкыга барам дейт. Көк Арт деген айылда дагы бир жеке демилге менен, жеке менчик жеке ишкердин каражаты менен китепкана курулуптур. Бүтүптүр, 2 жыл мурун курулуп атат деп уктум эле. Анан эми анын да ачылышы болот экен. Анан биз да басмакананын атынан белек кылып, китептерибизди берчү берели деп ойлоп атабыз. Себеби биз башка дагы мекенчил замандаштарыбызга да муну көбүрөөк кулак кагышып кеңири жайылтышыбыз керек да. Себеби мындай самалыкты кош колдоп кетишүүгө керек. Болсо эмеден баштап эле 91-жылы эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап эле биз мамлекеттик чарбаны, элдик байлыкты талкалап, талап, тоноо бүлдүргөнгө аракет кылдык, жана ошол эле мезгилде ошол нерседен, ошонун ордун кафе курдук, ресторан курдук, базар курдук, дагы эмне курдук, киши кылып эле маданиятты өксүтүп алдык эле да. Анан кайра эми жок, андай да кылбашыбыз керек экен, башка жолдор бар экен. Өзүбүз эле аракет кылсак болот экен деген дагы бир чекке келип калдык да. Маселен күчөйт деп ишенем. Ооба, жерлерде маселен капчыктуу жигиттер бар да, бизнес кылып жүргөнчө, ошолор деле өзүнүн районуна, облусуна алына жараша окумдуу авторлорду таап келип, силер менен кызматташып, ошол талапка ылайыктуу китептер апарып жайылтуу жолу деле бир элдик китеп окууга түртөт эле да. Бир эле себеби биздин акын жазуучулардын бир мындай немелиги бар экен да, чыгымбастыгычы, ошо соодага келгенде бир табияты туура келбей, анан буйдалып калат да. Анан ишкерлер дагы ошол муну сөзсүз эле өкмөттүн милдети дебей, же бир кайсы бир мекемелерди карап отурбай, элдин арасынан чыккан баягы мекенчилдер көбүрөөк болсо жакшы болот эле, элдин китеп окутууга бир үгүт иштерин жүргүзүп, ушундай бизнести бир кызытууга аракет кылса дейм да. Менимче бул жандан өткө башталып калды.
жанданта турган мисалы механизмдерди ойлоп таап аны ишке киргизсеңер болор беле. Мүмкүн сире басылма катары бул жагынан. Биз өзүбүз да аракет кылып атабыз. Анан айма азыр баягы башталып аткан жумушту муну жасай калабыз, тигини жасай калабыз деп аткарып электе жарылаганды туура эмес көрөм. Ошон үчүн жакшы пландарыбыз бар, ойлорубуз бар. Аларды иш жүзүнө ашырабыз. Базарларда маселен китеп жайып саткандар да көбөйүп калбадыбы? Аларды да колдоого аларлыкта. Ошолор кандай аракет менен кылып атышат китептерди? Эми алар болсо базардагы китеп саткан замандаштарыбыз, китеп саткан биздин ортоктор, партнерлор, алар көбүлө массалык адабият менен чектелип калып атат окшойт. Алар жанагы жеңил адабият, детектив, же болбосо жанагы керектүү адабияттар. Ошолордун катарына китеп коюп сатып көрдүңөрбү? Мындай өрнөктүү адабияттарды көрдүңөрбү? Аларга деле биздин баягы жамааттын саны чектелүү болгондуктан, мүмкүнчүлүк чектелүү болгондуктан биз өзүбүз алардын катарына кошулуп алып сатып көрөлекпиз, бирок бизден келип муну китепти алып саталы, тиги китепти алып таркаталы деп алышат, иштешип атабыз. Алар болгону Бишкекте бар, анан чүйдөккө айрым бир базарларда бар, анан Ошто бар, Жалал Абадта бар, башка жакта жогуракта. Маселе бүт регионду камтуу, баардык жерлерге ошо бир баалуу адабияттарды жайылтууга жетишүү. Мен бүгүнкү уктурууга таң калып атканым, байкадыңызбы, бир гана киши телефон чалды да, бул китепке болгон коомдун мамилеси деп түшүнүп атам да. Себеби башка бир куйкум жыттанган тема болсо, саясий темада же бир шоу бизнес жөнүндө сөз кылып аткан меймандар болсочу, азыр жабалакта биринин артынан бири телефондун кулагын тындырмак эмес да. Анан ушунун өзү коомдун деми, коомдун адабиятка болгон бир кандай салкын мамилеси деп туюп атам да. Жок, бул эми убактылуу нерсе, муну өзүнөн өзү болбойт, муну бирок убактылуу деп ушинтип бул жол менен кете берсек, бир караңгылыкка түркөлүккө камалабызбы? Уюштурушубуз керек муну. Ушу мен аябай жанталашып иштешим керек, мына сиз иштешиңиз керек. Ушул теманы жакшы түшүнгөн, мындан чоң келечек бар экендигин билген замандаштарыбыз баардыгы кайдыгер туруп албай, мен биякта тура берейин, башка жасасын дебей, жок мен жасайын, башкалар да жасасын деген позициядагы замандаштардын биргелешкен аракети менен болот деп мен тирешемин. Себеби сизди бул обого мейманга чакырарды да ойлонуп көрдүм да, ар бир респондент жөнүндө ойлонуп көрөсүң да, кимди чакырсам кийинки ободо кызыктуу маселе болот депчи. Анан ошол китепке болгон элдин мамилесин, анан дегеле канткенде биз ушуну жолго коебуз деген максатта чакырдым беле. Анан албетте өкүнүчтүү, баягы окурмандардан бир угармандардан кызыгуу болбой, баягы суроо талап китепке жок болгон сыяктуу эле биздин баягы угууда телефон чалуулар анча болбой атканы. Анан ошондуктан бизге өжөрлүк керек да. Болбой эле сиздин максатыңызды да биз да колдойбуз. Анан кызматташтыкта дагы ошо Марал радиосу дайыма интеллектуалдардын бир аянтчасы болуп келатат. Мейманыбыз менен дагы бир тааныштырып коелу. Улуу тоолор басылмасынын жетекчиси, өзү акын Жумадин Кадыров. Эми жеке сиздин чыгармачылыгыңызга келели. Чыгармачылыкты жыйыштырып койдуңузбу? Себеби адабий айдыңда бир анда-санда бир деңкеңизди окуп калбасак, мындай солгундап кеткендейсиз. Абдан туура суроо. Мен өзүм жаңыдан мектепти бүткөн кезде, же болбосо вузду бүткөн кезде, жогорку окуу жайды аяктап аткан кезде. Сиз Россиядан бүтүп келдиңиз, мен билгенден. Россиядан, Мичуринск шаарынан 3 жыл окуп, анан кийин дагы 3 жылын биздин БГУдан сырттан окуп бүткөнмүн. Анан студент кезинде эле Эгемер Дерматов менен биргелешип, андан мурун Чолпонбек Абыкеевдин кармагында Алам деген гезитте иштеп, ушул тармакка аралашканмын. Андан кийин Эгемер Дерматовдун кол алдында Тулпар деген журналда иштеп, анан ал Тулпарды ошол кездеки баягы кыйын учурдагы акчанын тартыштыгы, жапайы базар экономикасы жабалактап баардык жактан басып куратып келаткандагы эмелерге байланыштуу телефон чалуулар бар экен. Кулак сиздерде. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен башын укпай калдым, азыр эле кошулуп калдым да. Негизи мен китеп окуганды жакшы көрөм. Жакшы, кубанычтуу. Анан азыр кайсы китептерди жөнүндө айтылып атат, же мектептин программасында китепти же адабий китептерди айтып атасыздарбы? Ошону түшүнгөн жокмун да. Биз жалпы эле адабият жөнүндө сөз кылып келип, Айтматовдун 10 томдугу чыккан экен, жакын арада буюрса окурмандардын колуна тийгидей болуп атат. Ошону кантип жайылтуу жагы сөз болуп атат. Эгер суроо талап болсо, азыр бул жерде отурган Жумадинге суроо болсо. Дагы кайсы китептер чыгып
Бүгүнкү берүүнүн алкагында ошо Айтматовдун 90 жылдыгына карата ал кишинин 10 томдук чыгармалары кыргыз тилинде жана орус тилинде жарык көрдү өкмөттүн эсебинен. Андан сырткары ошол эле китептерди окурмандарга жеткирүү үчүн жазылуу жарыяламакчыбыз. Ушул демилгени биринчи жолу мына Марал радиосунан жарыялап атабыз. Анан 30 сентябрдан 30 октябрга чейин ошондой бир жазылуу кампаниясын иш-чарасын жүргүзөбүз. Канча замандашыбыз демилгени колдосо, ошолордун бардыгына декабрь ичи китептерин чыгарып, анан жеткирип беребиз. Ушул маселени жана деги эле адабиятты замандаштарыбызды кантип китеп окууга кызыктырсак болот, ушул маселелерди талкуулап атабыз. Рахмат. Чындыгында эле бул жөн гана жаңылык эмес, маданий окуя десек болот. Айтматовдун ошо 10 томдугунда бардык чыгармалар негизинен камтылып атканы, анан ошол окурманга кантип чыгат. Чыгарган күндө дагы ал жөн эле чаң басып калбасын үчүн ошол жазылуу самалыгын улантып ачкан экен. Ошол жазылуу жол менен Айтматовду муктаждык канча болсо ошого жараша чыгарабыз дегенди дагы баягы айта кетти. Сөзүбүздү улай берели, биздин да убактыбыз аз калды чектелүү. Мен өзүмдүн жеке жашоом боюнча айтып атпадым беле. Чыгармачылык. Анан кийин ошо Тулпар журналы жабылып калгандан кийин мен 1-2 жыл жумушсуз жүрдүм. Жана ошол жумушсуз жүргөн убакытта бир кыйла чыгармалар жаздым. Андан сырткары эмне иш кылыш керек деп ойлонуп, жана Чернышевскийдин суроосу что делать, эмне кылыш керек деп. Ошол жөнүндө ойлонуп отуруп, анан кийин ошол мезгилде Ош базарында китеп сатып иштегем менчи. Ош базарында анан китеп сатып иштеп, анан китеп сатууну билгенден кийин демек китеп чыгарууну деле өздөштүрсө болот деген ой менен мен этегинен баштап жүрүп отуруп, анан 97-жылы ишкана ачып, анан ушул тармакта болуп калдым. Албетте бул өндүрүш болгондуктан бул жерде 3 нерсени башкарыш керек экен. Биринчи кызматкерлерди, экинчи финансыны, үчүнчү өндүрүштү туура уюштуруш керек экен. Көп күч кубат алып коет чындыгындачы. Аны каалайсың, каалабайсыңбы, ага битин коюп иштебесең ийгилик болбойт да. Анан ошол эле мезгилде мен көп окуганга аракет кылам. Мен азыр таптакыр эле телевизор көргөнгө убактым жетпейт, интернетке киргенге да убактым жетпейт, гезит окуганга да убактым жетпейт. Болгону күндө 1 саат 2 саат китеп окуганга аракет кылам, жана денеми дагы чарчатып албайын, чалыктырып албайын, алсыратып албайын деп денеми дагы асыраганга, өзүмү жакшы көргөнгө аракет кылам. Андан сырткары чыгармачылыгыма дагы күндө жарым саат, 1 саат, кээде 2 саат убакыт көргөнгө аракет кылам. Болгону ошолорду аягына жете элекмин, ошон үчүн жарыялай элекмин. Анан дагы жардамчыларым жумушту жакшы эле өздөштүрүп калышты. Ушу жаңы жылдан баштап жарым күндөн ошо чыгармачылыкка киремби деген бир жакшы үмүттөрдө болуп атам. Бир чети баягы өзүң чыгармачылыктан ошо өндүрүшкө келгенде жакшы болуптур. Себеби болгондо дагы китеп басуу, чыгаруу түйшүгүн тарткандачы, адабияттын көлөкө жарыгын тааныган киши дагы китеп бизнесин өнүктүрүүдө дагы ошол тажрыйба керек да барбычы. Себеби жөн эле акчаны шыкылдатып санаган ишкер болсоң, китептин ички мазмунуна түшүнбөй калышың мүмкүн. Анан бирок ошол биз китеп чыгаруу маданияты дагы бизде өтө өкүнүчкө кабылтат да. Себеби колго тийген китептердин көбү сабатсыз чыгып атат бүгүнкү күндөчү. Корректор, редактор барбы деп таң каласың. Карапайым окурман мынтип ойлойт да, китепте ушинтип жазылыптыр, демек бул акыркы чындык дегендей аксиомадай кабыл алыпчы. Анан ушул жагында сиздерде кандай жолго коюлганбы? Себеби көп басылмаларда ушу чыккан продукциясын карасаңыз сапатсыз да, мазмундук жактан дагы жана техникалык катарлардан да. Бул баягы китеп даярдоо өндүрүшү, китеп чыгаруу өндүрүшү жана китеп сатуу өндүрүшү деген 3 чоң мекеме бар болчу, мамлекетке таандык. Ошонун бардыгы Союздун ыдырашы менен кыйрап калгандан кийин, анан ошол кыйрап калган мекемелердин үстүнөн жеке менчик нерселер пайда болгон. Анан албетте баягы жаңыдан уюшуруп аткан, түзүлүп аткан нерседе мүчүлүштүктөр, кемчиликтер болот экен. Ошо китептин мазмундук мүчүлүштүктөрү, үтүр чекит, жанакы эрежелердин, туура жазуу эрежелерин сактабоо жагынан да кемчиликтер кетип аткан учурлар болду. Андай нерселер биздин башыбыздан кыйла өттү, жана мына акыркы бир нече жылдан бери ушу жака өтө олуттуу карап, абдан сабаттуу кишилер менен кызматташып, анан чыгып аткан китептин мазмунунда көңүл бөлүп, бул эмне депчи, ошондо түшүнүп, анан эгер баягы мыйзамга туура келбеген нерселер болсо, аларды токтотуп,
ушундай бир иш-аракеттерди көрүп атабыз. Жана биздин басмаканда бир киле жакшы жолго коюлган. Убактыбыз аз калыптыр, баягы эшилген кумдай чубуруп бүтүп баратат убактыбыз. Келип бергениңизге рахмат. Анан бүгүнкү мейманыбыз Акын Улутоолор басылмасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров болду. Алып баруучу мен Олжобай Шакир. Кезекте кийинки уктурууга чейин саламатта болуңуздар. Ошо менен бүгүнкү сөз соңуна келдик, Жумаке. Рахмат. Марал радиосуна, Урхеш сайтына чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз жана сиздер менен тыгыз байланышта болуп иштешкенге даярбыз. Рахмат. Бул негизи Урхеш деген аталыш сайтка эле тиешелүү эмес. Биз аталыштын өзүн ошо Урхеш деген уктуруу кылып, интеллектуалдардын аянтчасы кылып дайыма сизге окшогон меймандар чакырып жүрөбүз. Болуптур, сиздин ишиңизге ийгилик, угармандарыбызга бейпилдик каалайбыз. Рахмат.